Keçe мен огородда кулпунай терип жүрдүм эле үйдө. Бүгүн мына эмеде Москвадабыз. Кызыл аянттын фонунда силерге видео тартып атам. Москвага балдар чыгырыптыр. Москвада өтө көп кыргыз балдар бар. Коомдук иштер менен алек болот. Биздин балдар өзү коомчул келет экен. Ушу элди кам көрүп эле элге бир иш кылайлык, ушуларды тарбиялайлык, бир ишин бүтүрүп берели деген балдар аябай көп экен. Бул кубанычтуу. Мына ошондой жигиттердин бири бир тобу чакырган экен. Şu geldim Moskva'ga. Amerika'dan darı öyle Moskva bak darı baykalatken de kontrastı bu emni olgan nerse. Muzikasında. Bir yakta da muzika suyucular var eken. Amerika'da mağa bununday bir sezim payda oldu da. Amerika'mda bir jalpak, kagazday. Bardık nerse adır şamal kelse südürüp kete turganday sezile verçi de. Singapurda деле ошондой, бардыгында жасалмадай бир искусственный. А вот Москвада караңыздар, массив бар да, тарыхы бар, таш. Мындай бир оорлугу бар да. Шамал келсе учуруп кете албайт мына нерсени. Адамдары өтүп аткан мына көпүрөлөрү караңыздар. Аякта темир, билбейм, жалпы сезим ошондой, мындай бир убактылуудай, же болбосо кийин курулуп калган бир нерседей да. А мынагы илгертен бардай бир массив. Анын үстүнө Москвада Советтер Союзу дагы эле дем алып атат да. Советтер Союзунун баягындай империялык күргүчтөгөн деми дагы эле сезилет ушул жерде. Дагы эле болсо укук, дагы эле болсо баягындай бир советтик бир дух сезилип турат экен. Азыр эми кичине Кызыл Аянтка басып көрөм. Жигиттер менен убактыбыз болсо балким Москва Ситисине да барабыз. Тетик жака жаңы шаар курулуптур да, Краснопресненский набережныйда бүт жанагындай ишкер чөйрө ошол жакта дейт. Ну, мага өз илгертен мага ошо эски Москва жагат. Мен Москвада кызмат өтөгөм 2 жыл, борборунда өтөгөм. Жаштыгымда ошол жерде увольнениеге чыксак эле келип, мына Кызыл Аянтка келип сүрөткө түшө береттик да. Мен Москвадамын деп. Ошон үчүн Москва жакыныраак. Ну, бүгүн эми Москва менен, Москва жөнүндө дагы бир ооз сөзүм бар. Москва балдар өздөрү айткандай Кыргызстандын 8-облусу болуп калыптыр. Кыргыздар бири-бирине салам бербейт экен бери, ушундай көп. Элестет, биз Арчебиште бири-бирибизге эртең менен салам берсек, кечке чейин салам бербейбиз да, Арчебиште көрүшүп калганбыз. Бул жерде ошондой эле болуп калыптыр. Аябай кыргыздар көп экен. Азыр эми кыргыздардын статусу да чоңоюп атыптыр. Эми кара жумуштан мындай агыраак жумуштарга өтүп атыптыр балдар, байлар көбөйүптүр. Көбөйсүн, болсун. Москва керекпи бизге, кереги жокпу билбедим, бирок биздин балдар ушул жакта окуп, билим алып, иштеп, өсүп, өзүбүздүн жерди өнүктүрсө боло турган жер. Жалпы Москванын баары менен жолугуша албадым. Баарыңыздарга салам. Комментарий ачык. Оюңарды жаза бергиле.